Жаңы саатка аттандык. Ал эми жаңы саатта албетте өздөрү билгендей эле өзгөчө кызыктуу маектер болот. Биздин коноктордун коштоосунда. Ар эмесе бизде бүгүн дагы биздин темабызга улай эле жаш таланттар. Буюрса ушул багытта дагы кийинки биздин өзгөчө конок менен маекти алды карай улантабыз. Демек, Асел, тааныштырабыз. Тааныштыра кете турган болсом, номер 40 Королёв атындагы орто мектебинин 3-классынын окуучусу Билал Ормонов. Кутман таң менен, маанайың жакшыбы? Ава жакшы. Билал, ассаламу алейкум, студияга кош келипсиң. Рахмат. Билал, мындай кылалы, биз ардактуу көрүүчүлөр эсиңизге сала кетсек, Билал Ормонов өзгөчө өнөргө ээ. Эгерде кандай болду экен десеңиздер, айта кетели. Бул биз күнүмдүк турмуштан экен туура колдонуп жүргөн сөздөрдү ал карама каршы багытта айтат жана дагы окуйт. Мисалы, менин атым Нарынбек болсо, Кебныран деп тескерисинче окуп салат. Билал, мындай кылалы. Азыр мен сага бир сөздөрдү айтайын, сен ошондон улам, жалпы биздин телевизиялар саламдашып кет. Ассаламу алейкум. Укайла маласа. Ош Пирим Мерипшо. телеканалынын Нунылакат нелет. көрөрмандары. Ыранамнарок. Ушундай өзгөчө саламдашуу болду. Негизи бул өнөрүң качан байкалды? Качандан бери сөздөрдү тескери окууну өздөштүрүп калдың? Бун 7 жашымдан бери. 7 жашыңан бери? Демек, биринчи класска кирип аткан ошондо. Биринчи класска окуйсуң, э? Биринчи. Алгач кандай сөздөрдү которуп жүрдүң? Кыскача сөздөрдү которсоң керек. Ава. Кайсы оңой кайсы сөздөрдөн баштадың? Биринчи сөздөр кайсы эсиңдеби? Мен биринчи мектепте кыргыз тилинин сабагынан диалогду өтүп, анан диалогду тескериче айтып көрдүм, анан эжекеге айтып, эжеке деле каткырып, ушинтип үйгө барып, анан акам айтып, акам деле каткырып, ушинтип. Демек, ошондон улам тескерисинче окуган бул көп адамдарга жагат экен деген ой калган, э, сенде? Жана дагы билесиз, ардактуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, ушундай Билал Ормоновго өнөр негизинен 100 миллион адам ичинен бирөөсү гана туш болот экен. Демек, биздин ушундай өзгөчө бүгүн бизге студияга келген дал ушул биздин жигит мырзабыз Билал. Негизинен айтчы, ушундай өнөр чыккандан кийин сен тескерисинче сөздөрдү айтып окуп баштадың. Сенин үстүңө мынакей балдар, классташтар күлбөдүбү? Каяктагы эле бир башкача эле нерселерди айтып атасың деп, же тескерисинче кызыгуу жараттыбы? Кызыгып калды аларга деле. Кимдир бирөө келип, Билал ушундай өнөрдү мага да үйрөтчү деген мынакей айтыштыбы досторуң? Ава. Эмне деп айтышат? Ушинтип үйрөт дей берет. Бирок сен үйрөтө алдыңбы? Жок, аны үйрөтө албайт, үйрөтө албаган. Анан ушул тескери окугандагы эске тутумга салынышат дейт да. Сен берилген тапшырмаларды, берилген текст, ырларды бат эле жаттап койсоң керек. Ава. Анда мен азыр тапшырма иретинде берип көрөйүн, Алыкул Осмоновдун Ата журттарын. Мен өзүм биринчи окуп берейин. Анан сен бул текстти аласың дагы тескерисинче окуп бересиң. Макулбу? Сүйлөштүк, э? Алыкул Осмонов Ата журт. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң. Кышта каттуу борон улуп, кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын. Жол карайын, токтой турчу Ата журт. Түндө жаман кырсык салып кетпесин. Наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын. Из карайын, токтой турчу Ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла. Көпкө турбас мол турган сур булут. Бүт тартымды өз мойнума алайын. Сен уруба, мен уруйын, Ата журт. Мына ушуларды сен тескерисинче окуп бергенге аракет жасай. Мына чейин. Аягына чейин. Ар эмесе достор, кел авторду тааныштырабыз. Алыкул Осмоновду бирок карама каршы багытта. Кеттик. Улыч, ныйык, улок, ныйык, нүсрүшү, шык, ат, утак, норуп, пулу, рак, пуру, унугус, амунуйом, ныяла, лоч, ныярак, йоткот, учрут,
Туруч ата. Мындай эле кылбайлыбы, сен Билал кое турсаң, азыр сен кары эле текст өзүң алып туруп, ушул экинчи Сапты мен окуп саптарды берейин. сен окуп берсең, ал эми Ташылып. Билал болсо карма каршылыкта өзү сен уккан угуп дароо эле айтып берсин. Түндө жаман кырсык салып кетпесин. Мисептек плас намач үднөт. Налат келип ат тизгинин шарт буруп. Пуруп траш. Ниле таман Налат. талам. Азабыңды өз мойнума алайын. Нияла муйобмы зө ымы маза. Эс карайын токтой турчу ата журт. Тружата мыраяқси Эс карайын. ныярақси тужрата. Жазда башка жел тийбесин абайла. Алияба нисе бит реч ақшап адзач. Көпкө турбас мол турган сур булут. Толобрус нагрут мөн нөм Көпкө турбас. сабрут өпкөг Бүт тартыңды өз мойнума алайын. нияла Өз мойнума. амыньом зө Дартыңды ынытрат бүт. түб. Сен уруба, мен уруйын ата журт. Уруба нес нурую нем тружата. Азаматсың. Браво. Негизи бул аял датал тексттердин катарын толуктачу, ырсаптары. Мына ошого карабастан сен бул тапшырманы жогорку деңгээлде аткардың десек жаңылышпайбыз. Билал, анан дагы айтсаң, ошол мектепте сен кайсы сабакты жакшы көрөсүң, жана дагы канча, кайсы мынакей бааларды көбүрөөк аласың? 5, 2, 3, же 4? Кайсы сабак жагат мектептен? Мага математика. Математика. Жанагы сандарды сен тез эле эстеп каласыңбы? Жакшы. Жана дагы айтчы, мынакей өзгөчө өзүңдүн классташ досторуңа, классташ кыздарыңа айтчы. Аларга караганда сен жакшы окуйсуңбу же алар менен тең эле окуйсуңбу? Жакшы окуйм. Жакшы окуйсуң. Чындыгында достор, себеп дегенде дагы бир эсиңизге сала кетсем, ушундай өнөргө болгон таланттуу балдардын негизинде өзүң билгендей эле, адам баласынын мээси эки тарапка бөлүнөт. Бул оң жак бөлүгү жана да сол жак бөлүгү. Өзүңүздөр билгендей эле, кимдир бирөөнүн көбүрөөк эсин оң жак бөлүгү мээси жакшы иштесе, кайсы бирөөнүкү тескерисинче сол жак бөлүгү иштейт мүмкүн. Ал эми Билалдын учурунда болсо, биз азыр өзгөчө көрүнүшкө ээ болуп атабыз. Демек, Билалдын мээсин эки бөлүгү тең мыкты деңгээлде иштеп жатат. Жана дагы айтчы, ушундай сага өнөрдү бир пайдалануу, өзгөчө пайдалануу жолдору чыктыбы? Мисалы, бир конкурстарга катышып, ушундай тескерисинче окуган. Ооба. Кайсы конкурстарга катышып көрдүң? ОШТВ, Акипресс. Ошого катышсам. Ал тараптан өткөрүлгөн сынак болуп калды ошондо. Сынактарга катыштыңбы? Анан негизи күнүңдүн көп убактысын эмнеге жумшайсың? Окуучулар билебиз, сабакка барып келип, айрымдары ошол сабакты аткарып коюп, андан кийин эс алышат. Башкача айтканда мультфильм көрүшү мүмкүн, кино көрүшү мүмкүн. Ал эми сен убактыңды кандай кылып жумшайсың? Мен велосипед оңдойм. Анан окуйм, китеп окуйм. Кикбокска барам. Спортсмен мырза турбай. Жана дагы Билал айтсаң, ушул үй бүлөдө сен менен мынакей карама-каршы тескерисинче сөздөрдү окуп, сүйлөп, үйдө дагы кимдир бирөө барбы? Балким атаң, апаң же жалгыз эле сен? Жок, мен. Алар сен жанагындай тез сүйлөп баштасаң, алар түшүнөбү же кээ учурда түшүнбөй да калышабы? Түшүнбөй калышат. Түшүнбөй калышат. Анан Билал, негизи эле кыргыз тилинде которгон тексттериңе көп болдук да. Башка тилдерде деле которо бересиң, мисалы өзбек, орус, же англис тилдеринде. Кел, анда эмесе мен орус тилине бир тапшырма берип көрөйүн, өзгөчө. Мындай болсун, аябай эле жөнөкөйлөрдөн. Мен дароо эле айтып берем, сен болсо которуп кете бересиң. Которуп эмес, тескерисинче жанагындай тескери айтып кетесиң. Кел, привет. Таверк. Меня Яним. зовут Тваз. Билал. Лалип. Я сейчас Сачес. нахожусь
Жузяхан в студии идет телеканала Алаканалец Ошперим. Миревшо. Всем желаю Улайжым Мевс доброго утра. Атру Оварбот. Азаматсың. Түнігінер. Бар өзгөрдік. Демек қарачы әсер. Өзгөчө ушундай өнері болса, біз жаңағына сабақта отырып, сабақта даярсың ба дегенде, о деп қандай десе, мен тескесін жоқ берем деп, қалай бір сөздер айтса, барын ешкім де түшінбей қалмай екен. Менимче мына ошондой окуя сенде көп эле болсо керек. Тапшырма берилген тапшырмаларды тескерисинче айтып бергениң үчүн класстагылардын баарын күлкүгө бөлөп, анан жакшы баа алган учурларың көп болсо керек. Болобу? Ушундай болобу сенде? Ооба. Анда Азаматсың, биздин студиябызга келип, жакшы конок болуп, өзүңдүн мыкты талантыңды көрсөтүп бергениң үчүн сага ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо талантың өркүндөй берсин. Бул талантың менен сен тет жактарга дагы чыгып, кыргыздын желегин желбиретип жүрө бер. Анан азыр сага эркин микрофон берели. Сен бул жерде тескерисинче айтылган бир эки сүйлөм айтып өтсөң болот. Мисалы, көрөрмандар менен саламатта калгыла, жакшы тургула деген сыяктуу сөздү айтып коштошосуң. Бирок тескерисинче. Макулбу? Эгер даяр болсоң, баштай бер. Алыгылат рыцамалат алгатку ушкач. Ошондо азыр эмне деп айттың? Саламаттар калгыла. Жакшы Уктагыла. Жакшы отуруңуздар деп айттың. отуруңуздар. Жакшы, рахмат сага, Билал. Өзгөчө чындыгында өнөрүң бар экен, айта кетели. Эң башкысы билесизби, ошол ар дайым ата энең жанында болуп, алардын айткан сөзүнөн чыкпастан, ошо кыргыз элинин керегине болгон мыкты мырзалардан болуп жүрөр ар дайым. Буюрса студиябыз ачык. Кийинки сапарларда биз сени күтөбүз. Чыдамсыздык менен өзгөчө ушул өзгөчө бир әсер билесизби? Таң калыштуу өнөр менен бир өзгөчө жолун тапсын деп. Рахмат сага, Билал. Анан дагы көрөрмандар дагы бир жолу эсиңиздерге сала кете турган болсок, бүгүн бизде конокто номер 40 Королёв атындагы орто мектебинин 3 классынын окуучусу Билал Ормонов болду. Таң нуру программасы өз берүүсүн алга карай улантып бермекчи. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Алдыда дагы сыйлуу коноктор бар. Андан соң биз оюнду ойнотууну баштайбыз.